диплому Кыргызстанда иштейт. Бул жерде 4-5 диплому барлар деле болжубойт деди да. Россиядан, Москвадан көтөрүлдүңүз. Корейский салат саткан жерде кореянкага окшош экенсиң деп ошол жака сатуучу кылып алышкан. Үй бүлөбүз менен бир кучакташып алып ыйлаган күн болду. Бир комнатанын ичинде моундай материалдар менен эле бөлүп комната кылып коюшкан дагы, анан ошол жерде жашачубуз. Хостел кылыпчы өзүнчө. Бир үйдө бир дасторкондо отуруп кыргызча сүйлөшөбүз, бирок бири-бирибизди түшүнүшпөйбүз. Биз бияктан связь, Москва вызывает, мына кабинага киргиле деп сүйлөшүп жүргөнбүз 2004-5 жылы. Каякта WhatsApp эмес, жана түтүлдөгөн телефондор да жок да, кнопочныйчы. Паспортун берип турчу, мен бир жака жумушка кирип көрөйүн дедим да. Уже Россия кыргыздарды эле эмес, бүт эле мындай көп керек эмес мигранттардын баарын айдап атат да азырчы. Чубак-ажылар келе атат, биздин алымдар келе атат дегенде эл толуп калчу да. Ошолордун бардыгы руханий жактан ачка болгон адамдар барчы да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Кудай буйруса, бизде болуп жаткан дагы бир көйгөйлүү темалардын бири миграция, кулдукпу же мүмкүнчүлүкпү? Ушунун алкагында сөз кылабыз. Эми атайын конок чакырдык. Кудай буйруса, Элмира эжекебиз 22 жылдык миграцияда тажрыйбаңыз бар. Өзүңүздү бир кененирээк тааныштыра кетсеңиз. Мен өзү Кыргызстандын Баткен областынын Кадымжай районуна караштуу Охна айылынын кызымын. 2004-жылы Москвага ошол миграцияга элдер бара баштаган болчу да. Ошол убакта мен мектепте мугалим болуп иштечү элем. Анан окуучуларым дагы барып, анан кошуналар дагы барып, көпчүлүк адамдар бара бергенинен биз эле ойлогонбуз, эми жок дегенде бир жыл барып иштеп келсекпи депчи. Анан балдар дагы кичине болчу, мектепте баардыгы окушат болчу. Анан ошо кожоюн менен барып бир жыл эле расчетун алып барып келгенбиз. Ошол бир жыл 22 жылга созулуп кетти да. Мына деп быйыл келдиңиз. Кудай буйруса. Жакшы. Барганыңызда ким болуп иштедиңиз? Ачык эле. Негизи барганга чейин мен бир тууган эжем чакырган меничи. Анан обычно бизде кыргыздар кичине бирөө ыйлешип калса эле, ошону давай мени чакыр деп мындай барып коно турган жер болсо эле болду да. Анан ошо бир тууган эжем барганына мен айтканмын, мени да чакырыңыз депчи. Десем, эжем мага хорошо деп баягы уборочная компанияда мындай полдорду жууй турган уборочциялык жумушту тапкан экен. Анан мен ушунчалык баягы окуучуларды жакшы окугула, силер келечекте мындай жакшы акылыңар менен иштей турган нерселерди жасашыңар керек деген адам өзүмдү мындай пол жууп жүргөнүмдү элестете албадым да. Диплом менен. Диплом мененчи. Анан эжем айтты, неме депчи, ал диплому Кыргызстанда иштейт. Бул жерде 4-5 диплому барлар деле болжубойт деди да. Анан ошентип айтканда мен эч өзүмдү элестете албаганым үчүн негизи мындай визуализация деген нерсе бар да. Адам өзүнү кандай кыялданса, ошол кыялы жөнүндө көбүрөөк ойлонгон сайын ошол нерсеси ишке ашат да. Анан мен өзүмдү ошентип элестете албагандыгым үчүн Кудай мага ал жумушту мындай неме кылбады да, буйрбадычы. Анан ошон үчүн жаңы барганымда эжем айтты, хорошо, сен пол жуубасаң, анда биздин мен иштеген магазинде продавец керек экен, магазин. Ошол продавецке кел анда деп сүйлөшүп анан чакырган. Барганда биринчи баштаганым ошол жанагыдай элитный, анан эконом деген магазиндер бар. Ошол элитный магазинде корейский салат саткан жерде кореянкага окшош экенсиң деп ошол жака сатуучу кылып алышкан. Анан ошол менин билгеним, сиз менен таанышканым, Россиядан, Москвадан көтөрүлдүңүз. Бир топ кылбаган иштердин баардыгын кылдыңыз. Эми ушуну этап менен бир аз токтолсок. Анан эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп миграциянын өзүнүн күнгөйү бар, анан тескейи бар. Миграцияга барып, ошол жактан илим алып, орустар менен тең болуп кетип, ал жакта бизнес ачып, Кудайга шүгүр, үй жайын куруп, мечит салып аткан балдар да бар. Анан миграция бул Москва деген эртеден кечке жумуш экен деп, ошол Москвага барып, өмүрүн өткөзүп, жаштыгын өткөзүп, иштеп, анан ыйлап келгендер да бар. Келип ден соолугун короткондор бар. Ошол жака менен тепсе темир үзө турган убагында кетет,
ошол жакта ойнойт, күлөт, иштейт, жүрөт, анан ден соолугун өткөзүп, жаштыгын өткөзүп, анан бияка келгенден кийин анан кой намаз окуйын деп, анан тынч, алсыз болуп калган кезде мекенге келет. Эми сизде кандай болду? Мисалы, чет жака чыккандан кийин, мисалы айыл жергесинде жүрсө, айыл жергесинде жүргөн адам райондун деңгээлине барганда сен кимдин баласысың деп эле мындай билип коюшат го. Анан райондон областка чыкканда районуңду айтасың, мен ушул райондонмун деп. Анан республикалык деңгээлге барганда мен ушул областтанмын дейсиң, айылды айтпайсың да, туурабы? Чет мамлекетке чыкканда уже сен мамлекеттин инсанысың да. Сен бир адам аркылуу целый Кыргызстанды жакшы болсоң дагы, жаман болсоң дагы мамлекетиңдин инсаны болуп атпайсыңбы? Сени бул ошол айылдын кызы же болбосо ошол айылдын баласы деп эсептебейт да. Чет мамлекетте сени Кыргызстандын гражданини дейт да. Ошол Кайсы областтан болбу? Кайсы областтан болбу, сен кыргызсыңбы, Кыргызстандансыңбы? Болду, сен нарушение кылсаң дагы, кыргыздын атын жакшы нерсе кылсаң дагы кыргыздын аты чыгат да. Ошол нерселерди чет жерге барганда өзгөчө Москвада башка шаарларга салыштырмалуу өтө мындай көп жашоо же болбосо жакшы жашоо мындай анча-мынча адамдар үчүн өтө кыйын эле деп эсептейм. Анткени Москва слезам не верит дейт да. Эмне себептен? Анткени Москвада чындыгында өжөр, мындай анча-мынча нерсеге сынып калбаган, анан мындай оорчулукту дагы мындай катуу кармап, мен ушуну жасашым керек деген гана ниет менен барган адам гана калбаса, акылы менен же болбосо артында көп кредити барбы, же үй бүлөсүнүн абалын түшүнүп туруп, хоть орустар эмне деп айтса деле, милициялар канча жолу камабасын, кандай ситуация болсо дагы, мен ушу бул жерде артымда үй бүлөм бар, артымда ата-энем бар. Мен ушул акчаны таппасам, мени банк кыйнайт, же ата-энемдин көз жашы кыйнайт дегендей максат менен барган адамдар ошол Москванын кыйынчылыгына карабай чыдап иштеп атып, анан адам баласы любой нерсеге көнөт экен да. Жакшы нерсеге дагы тез эле көнүп кетет экенсиң, жаман нерсеге дагы көнүп кетип атышат дагы. Ошон үчүн ал уже как будто ошол жакта жашап калгандай адамдардын мамилесине дагы көнүп, анан ошол жактан адаптация болуп кетип атат. Калганы жөн эле Москваны көрөйүнчү, мындай элдин баардыгы эле бутуна туруп кетип атат го деген адамдар келсе, бир адамдын жаман көз карашы менен же болбосо бир жолу отделениеге алып барып койсо болду, махать этип туруп сразу чемоданын көтөрүп кетип калгандар да толтура да. Эже, сиздин оюңузду мен бир аз ачыктап кетейин. Эженин бүгүнкү айтып аткандыгы баардыгыбыздын кулагыбызга алтын сырга. Сен жакшылык кылсаң кыргызды көтөрөсүң, жамандык кылсаң кыргызды жамандайсың деген маселени айтып атасыз. Москвага баргандан кийин ал жакта олуттуу ойлонгонду үйрөнүш керек деп атасыз да, туурабы? Мен биринчи жолу Москвага барганда жакшы, Кудайга шүгүр, бизди аэропорттон тосуп алды. Анан кийинкисинде эле барганыбызда кой эми эч кимди убара кылбай эле коелу деп бардык. Барып анан өзүбүз уже сайттарга кирип, отелдерди брондоп ушинтип жүргөнбүз. Барып Москванын центрине түшкөндө ушундай ыйлагым келди. Себеп 12:30 Москванын центринде бир мастар ызы-чуу, ыруу-дыруу болуп аткан экен. Жакшылап уксам, биздин кыргызча күнү. Я Алла деп, ушунчалык баатыр экенбиз го биз. Ушунчалык ойлоно албайт экенбиз го. Тияктан ушул жака тентип келип, ушул жакта дагы ойноп, күлүп, урушуп, ичип жүрө алат экенбиз биз. Кандай баатыр элбиз дедим да. Ушул эми баатырлыгыбызды алып, акылга, илимге, стратегиялык мышлениеге оодарсак, Кыргызстан өсүп кетчү дейт. Туура. Анан эже, кайра кайталы. Магазинден кантип анан диаспорада иштедиңиз, кийин жетекчиликке бардыңыз? Ал историяны азыр айтып бере турган болсом, мен ушул 22 жылдын ичинде болгону 4 эле жерде иштедим. Барганда эле ошол продавецке кирдим. Бирок мен кирген убакытта кыргыздар
андай жумушта иштечү эмес да. Аларга гражданствоны эми берип баштаган болчу дагы, мен кирген убакытта мындай ак таза жумуштарда мындай гражданствосы бар гана кыргыздар иштебесе, мындайча айтканда славяндар эле ээлеген болчу. Россиянын башка жергесиндеги мусулмандар гана иштебесе, а так бизге окшогон кыргыздар андай жерде иштечү эмес. Мен биринчилерден болуп ошол магазинге продавец болуп киргем. И бирок ошол киргеним дагы мага ушунчалык кыйынчылык туудурган. Мен жанымда тургандар бизди мындай булар узкоглазые уже пошли деп бизге мындай күнүнө барганда ал убакта капа кылып турчу. Капа кылып турчу. Каждый день барганда капа кылып турчу. Анан мен бир күн эжеме айттым. Эже, сиздин жумушуңуз жакшы окшойт. Бул жумуш болбойт экен десем, анда менин жумушума бир барып көрчү деди. Анан эжем ал убакта бир жерде пол жууйт эле, экинчи жерде идиш жууйт эле. Анан мен ошол идиш жууган жагына шерик болуп бардым. Мен өзүмдүн выходноюмдачы. Барсам ошол жерде идиштер толтура экен, кандайдыр бир банкетпи бирдемке болуптур да. Анан эжемдин идиш жууп атканын көрүп, ушунчалык мына алдына фартукту тагып алыптыр, суу болуп атат, тынбай жууп атат да. Баягы эжемдин жумушун көрүп алыпчы, мен Кудайга шүгүр дедим, что мен продавец болуп иштеп, менин неме кылган, иштеп аткан жумушум эжемдикиге салыштырмалуу вообще сонун экен да. Баягы жакшынын жакшы экенин качан жаманды көргөндө анан билет экенсиң да. Салыштыруу мененчи. Анан мага ошол сонун салыштыруу болду дейсиз. Адамдар кантип акча таап атканын ошол жерден барып өз көзүм менен көрүп туруп, анан эртеси унчукпай кайра келип ошол жерде продолжать эттим. Бирок узкоглазый болуп эле. Көздү жумуп иштешке туура келди. Анан бир жыл иштегенден кийин мен билдим, что мындай адам деген, мен өскөндү жакшы көрөм негизичи. Мындай бир эле нерсеге жүрө берген болбойт. Мен билем, что 30-40 жыл Москвага баргандан бери ошол эле жумушунан чыкпай жүргөн тааныштар бар. Бирок мен андай эмес, раз ошол жерге көндүңбү, значит сен деген деңгээлиң өстү да, сен ал жерде үйрөндүң уже. Анан ошол жерде иштеп жүрүп эле башка бирөөлөрдүн выпечка ачылып калды, французская выпечка деп. Ал бизге караганда 1000 сом, 1000 рубль өйдө берчи. Ошого стажировкага өтүп, анан өтүп кетпейинби? Өтүп кеттим дагы, анан менин магазинге алгандан кийин ал жерде номер 1 менин магазиним ошо выпечка боюнча номер 1 болду да. Анан ал менеджерибиз айтты, мен каждый день набор кылып атам. Деди эле, мен бир туугандарымды уже тарткым келди. Жанагы пол жууп аткан эжемди айттым, сизди тартсам иштейсизби десем, иштейм дейт. Анан мен менеджерге айттым, эжемди тартпайлыбы десем, ал да сага окшоп иштейби деди. Ой, менден да жакшы иштейт десем, ишенесизби, мен бир туугандарымды, 4-5 бир тууганым барган болчу. Бардыгыны без собеседования ошол фирмага киргизгем да. Өзүмдүн неме мененчи. Сонун, биз кол чабып турушубуз керек. Бул жерде бир түштүктүн бир мыктылыгы бар. Бизде түндүк жакта көп жолу өтө бербейбиз. Ал келип алып дагы анан ошол жерде сый эле бололучу деп кое беребиз да. Муну түштүк жакта ака үйгө тага деп мындай бирин бири тартышып неме кылып турат, аябай жакшы. Ошон ал бир туугандарым деле эмес. Мен ошол жерде уборщица болуп иштеп жүргөн кыргыздардын бардыгын бизде где-то бир 20га жакын адамды ошол фирмага киргизгем. Ошол уборщицалардын бардыгыны акырын көтөрүлгүлө деп выпечкага киргизип туруп, өзүм андан дагы башка жумушка өтүп кеткем да. Мен всегда мындай биздин мигранттардын арасында ошол убакытта өзүнүн жакшы жумушуну $100 сатып кетишчи кыргыздарга элечи. Башка жака кетип атканда акчага сатып кетет деп укчумун, но бирок мен эмнегедир мындай адамдардан күтпөгөн адатым бар да. Мен мындай ала таладан күтөм. Мен просто так эле жакшылык кылып койгонду жакшы көрөм. Ошол зато мен өзүмдүн ичимде ушунча кыргызга жардам берип, булардын деңгээлин көтөрүп атам деп сүйүнчүмүн да. Сонун. Анан кайсы жумушка өттүңүз? Адан кийин типографияга ишке кирдим. Типографияда анткени биз ал убакытта квартира кармачубуз. Негизи биринчи барганда баягыдай көп адамдар жашаган жерге барганда, Москва десе биз Кремлди элестетип барып алыппыз да. Мен лично. Анан эле
поезддан түшкөн жерден милиция кармап жеткиче 3 жолу милиция кармаганда эле үйгө кетким келген негизи биринчи эле күнүчү. Анан айттым мен умунтуп кантип иштейбиз депчи. Эртеси күнү кетким келген, бирок көпчүлүк менен жашаган жерде жанагыдай көнөт экенсиң деп атпаймынбы, ошол көнүп анан анча мынча адамдардын, кыргыздардын балдарды жетелеп жүргөнүн көргөнүмдө анан айттым, бул кандай адамдар балдарын алып келет депчи. Десем анан булар квартира снимать эткен деди. Анан квартира снимать этсе болот экенби депчи. А так биз мындай көптөн жашачубуз да биринчи баргандачы. Бир мындай объекттин ичинде, бир комнатанын ичинде моундай материалдар менен эле бөлүп комната кылып коюшкан дагы. Анан ошол жерде жашачубуз. Хостел кылыпчы өзүнчө. Семейный болупчу. Анан ошол жерде жана кыргыздардын квартира снимать этсе болот деген уккандан кийин мен уже ошонун аракетинде болгонмун дагы. 1,5 жылдан кийин уже өзүм квартира снимать этип, анан балдарды алып келгем. Жакшы, сиз дагы 1,5 жыл жашапсыз дагычы. 1 жылдары мен агам барды. Агам барып, анан кайра 1 жумадан кийин кайтып келип калдым. Анан ушунча жол кирени баарын коротуп эмне келип калдыңыз? Ишенесиңерби, бир квартирада 10 адам жашайт экен, 10 адам. Мен 5 комнат үйдө өзүм жалгыз жашайм дейин. Акта мен кысылып кеттимдер келип калган. Бул жактагылар ошондой, мындай да, адамга берилген кыйынчылык ал адамдык сапатыны мындай текшерүүчү сыноолор да булчу. Мисалы ошол көпчүлүк менен жашай албайм деп мындай 1-2 жуманын ичинде кетип калгандар өмүр бою эле ал адамдын, башка адамдардын абалын түшүнбөгөн бойдон өтүп кетет да. Мен мисалы ошончо адам менен жашамак түгүл, өзүм биринчи жашап көрдүмбү, кийин өзүм да хозяйка болуп 2015 жылга чейин квартира сдавание кылып, баягы снимать этип, анан ошолорду квартирантарды киргизип ошентип жүргөнбүз. Себеби бул вообще авторитет болчу ал убакта, баягы общий жашагандан көрө ким снимать эткен болсо, кээ бирөөлөр азилдешип калышчу эле. Хозяйкасызбы? Бул жакта хозяйкалар смотрящие. Анан хозяйкалар мынандай деп көрсөтүп алып күлүшчү эле. Анан жок, мен андай хозяйка эмесмин депчи. Бирок мындай да бумерангды билген. Анан эртеңки күндүн мындай кандай үрөн сепсең ошол үрөнүңдүн жемиши чыкканын билген адам эч качан болбогон баягы эме деп возможность деп коет го, болбогон мүмкүнчүлүктө өзүнүн мындай асманга учуп кетпеш керек да, эртеңки күнүн унутупчу. Ал деген Москвадагы бул убактылуу сыноо да. Анан эртең эле ошол сенде квартирант болуп, сен ал жерде үстөмдүк кылып аткан адамдар менен кайра мекенден жолугушуп калсаң, ал айтат да, кечээ сен унутуп жүрдүң эле депчи, туурабы? Ошого окшогон нерселерди мен көп мындай эске алгандыгым үчүн, алар просто баардыгын мындай тазалыкты өзүм жакшы көрөт элем. Ошончо көп адам жашаса дагы мен тазалыгы үчүн жооп берип, как будто эч ким жашабагандай, ошондой аз эле адам жашагандай. Максат ошол убактагы кыйынчылык эмес, бүгүнкү келечек. Азыр карабайсызбы? Мисалы мындай да, негизи адамдын жашоосунда кыйынчылыкты тандаш керек да. Мындай 2 жол бар. Бирөө кыйынчылыктан баштаган жол, экинчиси жеңил жашоодон баштаган жол да. Жеңил жашооду баштагандар 95% түзөт экен да. Ошол ким жеңил жашап келген болсо, кийин аягында кыйналып калат экен да. Анан ким 5% адамзат биринчи кыйын жолду тандайт экен. Анан аягында ошол 5% жакшы жашайт экен да. Анткени буну жакшы жашоо же болбосо кыйын дегендин кандай мааниси бар? Мында өтө көп нюанстар бар да. Мисалы, сен жакшы жашап ал жерде каалаганыңдай нерсени жасап, каалаган нерселериңди кылып, мындай жомоктогудай жашаганың менен ошол убакта мындай баланс деген нерсе болот да. Сен балансты сактабасаң, сен ошол жашап аткан жыргалчылыгың мүмкүн ошол убакытта сенин үйдө калып кеткен бала чакаң ыйлап аткандыр, бала чакаң көз каранды болуп убакыт өтпөй аткандыр, жеп аткан тамагы аш болбой аткандыр, туурабы? Сен ошол жерде канча жыл жыргап жүргөн болсоң, ошончо жылдык убакыт
болачакка балдарга тескери таасир болуп калышы мүмкүн да. Ошон Убал үчүн болуп убал калышы болуп калат. мүмкүн. Анткени ошол жыргаганың үчүн балдарыңга тескери болуп калат дагы. Кийин сен жырга бүтүп келип эми жашайм десең, наоборот ошол жыргалчылыгыңды балдарыңдын тескери тарбиясынан алып калып көрүп калып, баягы кыйын жашоо деген ушундай болуп калышы мүмкүн да. Жок, болот экен. Бул жакшы жашоо болсо деле болот экен. Сен ал жакта жакшы жашасаң деле, жакшынакай кылып бала чакаңды обеспечение кылып койсоң деле, ортодо бала чака менен ажырым болот экен. Эмне себептен? Анткени себеп бала чакаң бул жакта бөлөк бөтөн, ал башка тарбияда калды, а сен өзүң тиякта бөлөк Мен болдуң. ошону айтып атам Ортодо да. ажырым айрылып Вот калды. мисалы, баланын ошол кичинесинен баштап чоңойгонго чейинки характерлери адаптация болот да, ата менен биргечи, ата менен эне менен бирге болот. А если алар канчалык алыс болгон сайын ошончолук мээри качат, анан ата менен энеге мамиле кылганды билбей калат, мындай өз алдынча башкача характерлер туура келет да, сенин оюңдагыдай эмес. Аны деген башка адамдар тарбиялап атат да. Мүмкүн аларды ал алдап коюп башка нерселерди кылып жүргөндүр. Иши кылып сен ойлогондой болбойт да. Сенин оюң, фокусуң полный жумушта болот дагы. А эненин баягы ою балада, баланыкы талаада болуп калат да. Жок, ошону мен аябай таң калганым, мен да 7 жыл Казакстанда миграцияда жүрдүм өзү. Анан ошо 7 жылдан кийин карызымдан кутулуп, бала чакамды окутуп, там салып келдим. Келгенден кийин деле кыргызча эле сүйлөшөбүз. Бир үйдө, бир дасторкондо отуруп кыргызча сүйлөшөбүз, бирок бири-бирибизди түшүнүшпөйбүз. Ай бери кел десең ал нары басат. Нары тигин алып кел десең бери кестей келет. Ушундай ажырым болду. Анан кийин урушсаң эле бала чакаң таарынып эле, анан кыялын көрсөтүп эле, "Эй, мен сенин атаңмын" десе. Сиз мага ата болуп эмне болдуңуз эле дегенди мен өзүм да уктум. Сиз мага керектүү убакта жанымда болгон жоксуз. Дегенде анан жалдырайсың, жаным, кызым. Мен сенин келечегиң үчүн карыздан кутулайын деп, там салайын деп ошол жакта жүрбөдүмбү десең, кызым бүгүнкү күнгө чейин деле айтат, сиздин тамыңыз дагы, карызыңыз дагы эчтемкеңиз керек жок болчу, мага сиз керек болчуңуз дейт да. Ушул менин жашоомдо эки өкүнүч болду. Эки өкүнүчтүн бири ушул, мен бала чакама керек болгон убакта жанында болуп. Ошол нерсе өтө чоң неме болот. Ошон үчүн мен дагы ошол 1,5 жыл өткөндөн кийин, квартираны сыймайт эткенден кийин биринчи орунда балдарым келди да. Анан мен балдар менен ал убакытта ошол 2004-жылы элестетиңиз, ушунча жыл тез өтүп кетиптир. Биз жанагы немелер бар эле го, кабинкалар. Ошол кабинкадан сүйлөшчүбүз да, үйгө чалгандачы. Алар атайын ошол центрге барышып, атасы энелери мененчи, центрде күтүп турушуп, биз бияктан связь, Москва вызывает, мына кабинага киргиле деп сүйлөшүп жүргөнбүз 2004-5 жылы. Каякта WhatsApp эмес, жана түтүлдөгөн телефондор да жок да, кнопочныйчы. Анан ошонтип эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан моундай карточкалар бар болчу. Ал убакытта биз Москвага жаңы барганда метро 5 сом эле. Нан дагы 5 сом, 5 рубль болчу да. Анан ошол эми ушунчалык баягы убакыт зымырап тез өтүптүр, что беркидей телефондорду алып баштаганда уже андай бутиктерден неме кабинкалардан сүйлөшпөй калдык. Интернет тарткан жерден барып сүйлөшүп жүрдүк. Ошондо балдар менен сүйлөшкөндө сагындыңарбы десек, жок дешет эле да. Анан неужели сагынбадыңар эле деп азыр сурасам, азыр айтып атышпайбы? Атабыз менен энебиз сагындык дебегиле, ата энеңер иштей албай калат, силер сагындык, куса болот, булар кыйналып атат экен деп иштеше албайт деп айтса, биз сиздерге сүйлөшкөндө айткыбыз келет эле дейт. Анан айтпагыла деген үчүн жок сагынбадык деп айтат элек, бирок сүйлөшүп бүткөндөн кийин ыйлачу элек дейт да. Анан ошону угуп, эми любой ата эне, конечно, алыста жүргөн эме жаман болот да. Анан мен ошолорду жүрөгүм менен сезгем да. Анан айттым мен, жок булар алыста жүргөн болбойт. Баланы негизи ата менен эненин алдында тарбиялаган жакшы деп, анан 1,5 жылдан кийин ошол квартира снимать эткенден кийин мен иштебей үйдө отуруп калдым да. Анан ошондо себеби квартираны караш керек болчу. Ошондо балдарды алып келип, жанымда квартиранын өзү жумуш да. Анткени сен тааныбаган адам кирип чыгат, бирөөнүн буюмун уурдап кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн калышка туура келип калган да. Анан балдарды бирок үйдө алып келип тарбиялап эме кылдым. Анан азыркы чоңоюп уже
бойго жетип калгандагы мамилеси, характери, баягы алган тарбиясын көрүп туруп мен туура кылган экенмин деп ойлоп калдым да. Ушул жерден бир токтойлу. Ушул жерден бир токтойлу. Азыр мен ошо момент жагында айтып калайын. Биз үй бүлөбүз менен бир кучакташып алып ыйлаган күн болду. Аялым да ыйлады, мен да ыйладым. Анан ошондо муну аэропорт жакта турабыз. Аэропорт жакта ошо бирөөнүн үйүндө, квартирада турабыз. Анан балам айтып атат. Бир күнү дейт, жанагы жол киреге кеткен акчаны дейт, жеп коюп дейт, Манастан жөө келдик дейт. Канча бир километр. Анан жөө келатып, анан жанымдагы досум да ойноп келатат дейт. Бишкектеги болгон окуя? Ошол Бишкекте болгон окуя. Мына аэропорттун жанында дача сууда турчубуз. Анан ошол жерден досум чалды дейт апасына. Апа мен келейин деп калдым. Апа мен курсагым аябай ачты, мага тамак дайындап коесузбу деди деле. Жаным келе кой, тамак даяр деди дейт. Мен ошондо мына жерим аябай күйдү дейт. Ошондо аябай ыйладык да. Я Алла деп ушундай сезимдер кээде адамды бир туура ойлорго түрткүлөйт экен. Эгерде мындай сезимдер дагы болбосо адам туура эмес жакта жүрө берет экен. Хорошо, эми ары көздөй кетели. Балдарыңызды Москвага алып бардыңыз, Кудайга шүгүр, жаныңыз да өстү, көптөгөн адамдарга караганда бактылуулукту алыптыр. Сизге чоң рахмат. Экинчи маселеси. Ошол жакка барып, ошол Москванын тарбиясын алып калган бала бир аз башкачараак болот. Биздин тилибизди сүйбөй калат дегенге кандай карайсыз? Мен мисалы Москвага барганда ким кайсы жерге барса деле ошол жерден өзүнүн жердештерин таап, өзүнчө бир айыл, өзүнчө бир область болгондой эле мындай чөйрө создавать этип аласың го. Ошондой эле биздин ал жакта дагы өзүбүздүн чөйрө бар мисалы. Кыргыздардын чөйрөсүчү. Биз диаспоралар бар. Анан андан сырткары деле бүт жалпы кыргыздар бири-бирибиз менен байланышта болуп турганыбыз үчүн Москва өзүнчө бир 8-областьтай эле да. Анткени миллиондогон кыргыз кеткен да. Эскалатор менен түшүп баратсаң деле көрөсүң, метрого түшсөң деле, башка любой жерге барсаң, гражданство алгандан кийин кыргыздар өтө көп мындай көзгө көрүнчү жерлердин бардыгын ээлегени үчүн биз как Кыргызстанда жүргөндөй болчубуз да. Анан ошо мен алып баргандан кийин эле өтө көп жаш балдар дагы көбөйүп кетти. Анткени бири-бирибизди көрүп өсөбүз да негизи. Анан ошол бир күйөөсү эле эмес, семейный бала чакасын алдырып, аларды садиктерге берип, мектептерге окутуп, ошентип көп барып баштадык да. Анан ошол моментте менин тааныштарым кээ бирөөлөрү өздөрү орусча жакшы сүйлөй албагандыгы үчүн, ата-энелеричи, өздөрү үйрөнүү үчүн балдары менен кошо орусча сүйлөшүп жүрүшүп, балдары киргиз болуп калгандар дагы толтура. Анткени үйдө сүйлөшүп келсең, бирок мындай кандай десем, садикке барса дагы орусча сүйлөшөт, анан мектепке барса дагы орусча сүйлөшөт дагы. Алардын катачылыгы ошол жакта өздөрү менен өздөрү каникулга чыкса деле өздөрүнүн алдында жүргөнү болду да. Менин плюс жагым эмне болду? Булар мектепке барып келгенден кийин үйдө кыргызча сүйлөшүп, анан 3 айлык каникулда ата-энесине жиберчимин да, чоң эне чоң аталарыначы. Айылга. Каждый 3 ай үйдө кыргыз болуп келет эле да. Москвага барганда киргиз болуп, кайра 3 айлык кыргыз болуп келгендеги таасир буларды мындай орустарга окшоп кетпегенге неме кылды. Анан баягы кыргызчылык сактап калды. Анан биз мына көпчүлүк менен жашачыбыз дедим го. Ал көпчүлүк менен орустар же мындай жалгыз жашап жүргөн адамдар жашай албайт. Бул дагы өзүнчө бир искусство деп койсо болот да, көпчүлүк менен жашаганчы. Бизде мисалы көп үй бүлөлүү болуп, жанагы 5-тен, 10дон жашаган нормально эле го. Ооба. 1ден 2ден баласы барларга аба жетишпейт негизи. Алар мындай ушунчалык эгоист болуп калат, что башка кыймылдап жүргөн нерсени көрсө уже батпай барат да, бул ичи тарлык болот. Бизде ичибиз кең, бизде мы бата беребиз чындыгында. Башкача мындай биз эле эмес, ал жерде көп улуттар ошондой көптөн жашашат. Ошол бул нормально. Бирок 10-жылдан бул жака кыргыздар совсем башка деңгээлге өтө баштады. Азыр антип 20-30дан жашаган адамдарды мындай таппайсың.
Мен лично менин окружениемде андай адамдар калган эмес да. Мен тааныган. Сону нечеке эми кеттик, анан нары көчтөй каяка кеттик? Дагы бир жакшы айтып кое турган нерсе, биз бир кээде бизде ушундай убакыттар болгон. Кыргыздар башка орустарга көп нерсени мындай кыргыздар үйрөтөт. Бизде кичине жалкоораак келебизчи, кыргыздар. Жалкоораак келебиз дагы анан бизге ушундай Манабыраак деп коебуз. бизде мындай лаппай деп мынтип кичпейил болуп мынтип иштеп ишке кирип мындай биздин кошуна мамлекеттердегидей болуп мынтип иштеп кете албайбыз да. Биз мындай кичине гордыйраак келебизчи. Анан ошентип жүрүп баягыдай болгон. Квартирамда кээ бир мындай квартирант адамдар жумушу жок жатып калчу да. 1 айлап эмес, 2 айлап эмес, мындай 1 жылдап жатып калгандар бар эле да. Анан именно гражданствосы бар болуп туруп, анан жумуш жок деп жатып калгандарды көрсөм, мен мындай түшүнбөйт элем да. Анан айтат элем, ай, себеби хозяйкага жакпайт да үйдө иштебей каждый день жата берген адамдар. Жок, төлөп коюп жатат да. Бирок төлөп коюп жатканда эмес, каждый день адам жумушка кетсе, үйүң бош калса, сен спокойно убираться этип дегендей ошондой кыласың. Анан бирөө жатканы туура эмес да. Анан мен айтам, силер бияка жаткан келген эмессиңер, иштегиле. Гражданствоңар болсо десе, бирөө менен спорить этип кеткенбиз. Мындай мен гражданство алган эмесмин, ошо 22 жыл жашаганым менен, ошол кыргыз паспорту менен ошончо жыл жашап келдим да. Анан айтты да, эже неме биз РФ десе эле РФтердин баардыгы эле жыргап калбайт, РФтерге деле жумуш жок. Сиздики РФ эмес да, ошон үчүн түшүнбөйсүз деп атпайбы. Анан ушул спор үчүн мен айткам, если меники РФ болсо, мен сонун жерлерде иштемекмин дедим да. Деп экөөбүз спорить этип кеттикпи. Анан мен ошол убакытта биз дагы корккон эмес экенбиз. Ошондо менин подружкамдын паспорту бар болчу, мага окшош кетет эле да. Паспортун берип турчу, мен бир жака жумушка кирип көрөйүн дедим да. Деп ишенесизби? Ал мага паспортун берди. Ал убакта эч ким ойлобойт да, булар бирөөнүн паспорту менен жумушка кирет депчи. Кыргыздар ушинтип эле жумушка кирчүбүз, ишенесизби? Ошондой момент болгон да. Мен да билип калдым. Ал бир эле жерге эмес, бир 4-5 жерге ооба, анан бир эле адамдын паспорту 4-5 жерде иштечү. Анан ал ошол жерде иштеп атканда, мен ишенесизби, ошол паспорт менен собеседованияга мынтип журналдан карап көрдүм дагы, анан бүт айлыгы жакшы жерлерди тандадым. Айлыгы жакшы жерлерди тандап, собеседованияга барып, 4-өөдөн тең өтүп кетсем болобу, 5 жерге тең өттүм айтмакчы. Анан мен айттым, анан мен барып көрсөтүп атсам, паспортумдун сүрөтүнө эч ким караган жок. Паспорт дейт, бересиң, сразу эле өткөрүп атышты да. Анан мен айттым, буларда паспорттун сүрөтүн кароо деген болбойт экен да деп күлкүм келген. Анан вот из-за спора бир мындай торговый центрлерде Москва, Олимпийский, аэропорт, мындай сонун торговый центрлерде итальянский магазинде продавец болуп иштегем да. Ошол неме айлыгы сонун болчу да. Анан ошол жерде кирип иштеп атсам, анан дагы бир жакшы жери, кайсы эле жерге барсам, ошол ишти өздөштүрүп, анан номер один болуп кетет элем да. Анан айттым, міне, рас бул жерде продавец болуп киргенмин, анан старший продавец болдум дагы, анан кассир болуп, кассирди акчаны анча-мынча адамга кармата бербейт да. Кассир болгондон кийин ал жерден да премия алып туруп иштеп баштадым дагы. Анан заведующийликке көтөрөйүн деп атканда анан айттым, мен кой, неме болот ушунчалык доказать эткеним деп, анан ошо заведующийликти предлагать эткен моментте кайра 1 жыл иштеп туруп, анан кийин тапшырган бойдон башка мындай наемный рабочий болуп иштебедим да. Ошол акыркысы. Сонун, ушул жер мага аябай интересный да. Адамдардын түшүнбөй жаткан жери ушул. Кантип сен айлыкта жүрүп, анан өзүңчө эле ишкер болуп кеттиң. Мен айтам, Москвада аябай мүмкүнчүлүк көп. Ултра. Москвада ачылып аткан бренд, тренд болуп аткан бизнестер анан постепенно Казакстандан анан Кыргызстанга келет. Сен аны айланып кууп жетип да келип калсаң болот, дейм да. Каршы, анан ким болуп иштедиңиз? Ал жакта бүткөндөн кийин биз анан баягыдай неме болчу, айтмакчы. Эмне бизде бул жактан канча мигрант барса, ошол мигранттардын баардыгынын документинин туура болбосо, сени депортация кылат, же камап салат, же бир нерсе болот да. Анан ошондо карасам,
биздин кыргыз балдар документ жасашат экен. О. Анан ошол документ жасап ар кайсы офистерди ачып алышкан. Анан мен уже жумуштан кеттим. Эми каяка жумушка кирсем экен деп регистрация жасатканы барып, анан бир баланы көрүп калдым. Анан ошол документ жасап, мен неме силерге жумушка албайсыңарбы посольствого дедим да. Десем анан алабыз, бизге мен неме керек, офис менеджер керек деп анан ошол жерге кыргыздар менен бирге иштеп калдым. Бизде ВДНХ деген бар го, посольство. Ошол жакта ошол офисте кыргыздарга документтерин жасап берип ошентип иштеп калдым. Анан ошол жерден опыт аламбы. Анан мен түшүндүм, что биздин баягы бул жактан бир эле жумушка иштегенге окуганбыз го дипломубуз. Анан адам баласы ар кайсы тармактан канчалык көп өзүнү сынаса, ошончолук потенциалы кеңейип, ошончолук немеси дагы самооценкасы дагы өсөт экен да. Сен мисалы бир эле тараптуу мугалим эле болуп жүрбөй, тамак жасаганды дагы үйрөнсөң, башканы выпечкалар каяктан келет, магазиндер каяктан ачылат, кайсы жерге жумушка барсаң ошол жерден анализ кыласың да, ушуга мен айлыкка иштегенден көрө мен өзүм ушинтип хозяин же хозяйка болсом болбойбу депчи, мен деле ушинтип бирөөлөргө айлык берсем болбойбу деп мындай аң сезимиң өсөт да. Сонун. Бизде ошо дарак бир жерден көгөрөт деген сөз бар да. Ой, Анан дарак бир жерден көгөрөт деген сөзгө биз мүмкүн ошо бир жерге жумушка кирип алсак, ошол жерде өмүр бою иштесек, анан көгөрөбүз деп да ойлоп калышыбыз мүмкүн. Мен көпчүлүк убакта айтам, дарак болуп өсүп өнүп кетиш үчүн өзүңчө ишкердик ачышың керек, ишкер болушуң керек. Предпринимательский действия дейт. Предприниматель деген ким? Муногул абалыңды өзгөртүп отура турган адамга айланышың керек. Ошондо гана жакшы болот дейм. Хорошо, анан ошону менен диаспора. Ошондо иштеп жүргөн убакта бул Кыргызстандын ВДНХсы болгон үчүн анан элдин баардыгы ошол жака чогулат экен. Аларды акырын көрүп атып бизди конокко ал жака бул жака конокко чакырышып ушинтип атып эле анан диаспоранын бар экенин билгенмин да. Диаспорага. Анан менен документ жасатып жүргөн мындай ал жакта өздөрүн элита деп эсептеген адамдар анан мени ал жака бул жака чакырып башташты дагы, анан ошентип диаспорага аралашып калгам да. Диаспорага аралашкандан кийин уже ал жак совсем башка чөйрө, мындайча айтканда 30-40 жылдан бери иштеп жүргөн, көптөн бери барган РФ паспорттарын алып, уже ал жакта местный болуп калган мекендештер да, уже көп жылдан бери жашайт. Алар уже келе турган дагы мындай немеси жок, ниети жок. Өткөндө барганда ушул жанагы биздин посольствонун жанындагы кафеде отурат элек биз. Ушул жака бир съемкаларыбыз болуп калды, анан чакыруу кезигүүлөрүбүз болуп калды, анан карасак эле баягы значок тагынып алган эле, костюм, шым, галстук кийип алган эле бирөөлөр жүрөт. Анан ошол жерде бир Надырбек деген таанышыбыз бар эле, ошо чала калсам эле ушул жерде мен диаспора берде отурабыз деп калды. Анан бизди атайын Кыргызстандан келиптир, келгиле деп эле төргө отургузуп, тамактан тартып, сонун кылып, анан мен карап отуруп сүйлөшүп отуруп анан бир нерсени билдим да, диаспорага акча төлөнбөйт турбайбы? Жок, төлөнбөйт. Аны деле билбейт болчумун, ошол жерде бир Азамат деген мырза айтып атат. Эң эле жиндилери бизбиз. Ошо эч ким акча төлөбөйт, бирок ушу диаспора деп жүгүрүп жүрөрүбүз дегенде анан аябай күлүп, ушу сиздерге Аллах ыраазы болсун, элдин батасы тийсин деп калдык. Максат эмне диаспорада иштеген? Эми диаспорада мен дагы өзүм не только мындай как кыргыздын жараны катары жөн эле мындай иш чараларга барып келип эмес, ошол жерде иштеп жүргөн ошол сиз айткан Надыр мырза, Азамат мырза, Акбар мырза, Кубаныч мырза дегендер биздин ошол ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү да. Ушул балдар биригишип мындай 2000 канчанчы жылы, 2013 жылдары ишкерлер бирикпейлиби деп ушундай уюм түзүшкөн экен да. Международная ассоциация предпринимателей депчи, МАП деген. Анан ошол уюмга мындай кыргыздардын аң сезимин көтөрүп, буларды биз мындай биригип иш кылалы, ар ким ар кайсы жактан эмеси, мындай чөйрө деген өтө сонун нерсе да. Сен билгенди башкасы билбеши мүмкүн, ал билгенди сен билбешиң мүмкүн. Булар чогулуп туруп биз чай үстүндө көп маселелерди чечичибиз да. Анан мындай
аң сезим жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт го. Мындай көпчүлүк болсо биригип туруп мозговой штурм деп коет го. Мындай жакшы ойлор немеге дагы кетет да. Анан ишке ашат дегендей баягы жалгыз намаз окуган адамга салыштырмалуу жамаат менен окугандыгы күчтүү болот го. Ошого окшоп мындай жакшы ниеттеги чогулган адамдардын неме эле иш аракеттери тезирээк ишке ашат да. Анан ошондой максатта деловой завтрак деген нерселерди уюштурушчу ишкерлерчи. Анан ошол интернет соц тармактар чыгып баштап, элдин баардыгы ошол жактан мындай бири менен таанышып, кичине аң сезимин көтөрүп аткан убакытта мени да чакырышкан. Анан мени да чакырышып, ал убакыт ага чейин мени бир немеге чакырышкан, МВ деген сетевой компанияга чакырышып, ал жерде 10.000 адам стадиондо, анан лидерлер чыгып сүйлөп атат да. Анан баягы жерден өмүрүндө андай сетти көрбөгөн адам мага башкача сезилди да. Бул жактагы адамдар айлыкка иштейт, эмне жумуш кылышат деп ошол жактан дагы опыт алгам, бирокчу мага ушунчалык ошого ыраазы болдум, что айтып атпаймынбы, баягы обучениясы бар. Анан адамдардын нет деген сөзүн башынан өткөргөн адамчы ушунчалык мындай өлө такшалат экен да. Анан ошол жактан алган иши кылып жашоодогу кандай кыйынчылыктар болсун, башкалар болсун, баардыгы мага сабак болду. Мен бир дагы ошол Москвадагы болгон нерселерге мынтип жүрөгүм ооруп, ушундай болду эле деп кек сактап же бирөөлөрдү жек көрүп ушундай болуп келген жокмун. Кайгыруу жок. Кайгыруу жок. Мен жок, башыбыздан өттү. Биз кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдүк. Жана баягы ишкерлик дегендей мен эмне кылсак болот экен деп баягы эски начар мындай адам жашабай турган квартираларды сдавать этишет эле. Кыргыздарга бербейбиз десе дагы телефондон сүйлөшсөң сен кыргыз экениң билинбейт да. Анан РФ паспорттарга беребиз дейт. Анан меники РФ деп коюп эле барчыбыз. Анан барып көргөндөн кийин башка орустарга салыштырмалуу аларга бербей мага берчи да. Анан мен снимать этип, эми бала чаканы багыш керек да. Снимать этип бир айтып атпаймынбы 2009 кийин иштеген эмесмин депчи. Анан начар квартираларды алып, өзүм үйдө жаткан баягы бекерчилерди бар иштеп бер, мен сага айлык төлөп берем деп ошолорго ремонт кылдыртып алып, анан сдавать этип, ошентип ремонт кылдыртып алып, анан сдавать этип, ошондой опыт алгам өзүм аял киши болуп туруп элечи. Анан ошентип Москвада 7 квартирам бар болчу. Ошо 7-өөнү тең ремонт кылдыртып туруп, анан кийин сдавать этип, ошентип үйрөнгөм. Анан билдим, ушундай кылса болот турбайбы депчи. Иши кылып баардык нерсени по чуть-чуть предлагать этип, кээ бирөөлөр мага айтчы, немеде беже сиз акчаңызды каяка иштетип атасыз, бирге мындай совместный иш кылбайлыбы десе, мындай сөз бар го, акчасы бар адамга идеясы бар адам экөө биригип сүйлөшүп калса мындай бизнесмен болушат депчи. Ошого окшоп анан значит ушундай кылса болот турбайбы деп бир канча адамдар менен совместный бизнестерди жасап көрдүк. Бирок биздин Уоррен Баффет айткан эле, адамдын мындай честный сөзүндө турган, анан дагы справедливый, анан дагы бир нерсеси бар, 3 характеринен дейт. Эң биринчиси честность жок болсо бизнес болбойт депчи. Ошого окшоп биздин мындай мен каалар элем да, эгер особенно эркек кишилер да оозунан чыккан сөздүн үстүнөн чыгып жүрсө да, эгер оозуңан бир нерсени айттыңбы, ошол нерсени мындай аткарып жүрсө, анын немеси дагы, авторитети дагы өсөт дагы, анан башкалар дагы мындай ишенимдүү болот да. Анан ошентип көп адамдар бир нерселерди предлагать этип, анан ошол нерселерди бирок ишке ашпайчы, айтканы биринчи обещать эткени башкача, анан аягында сен вложение кыласың, анан аягында жок да. Ошентип көп партнерство деген нерселерден мен мындай анча кызыкпай калдым. Анан көп нерселерди ошентип айтып атпаймынбы, баягы машинаны арендага берип дагы көрдүк, таксилерге дагы берип дагы көрдүк. Иши кылып ошол кандай движениялар болуп аткан болсо баардыгын ишкерликти жасап көрдүк да. Жасап көрүп өтүп, анан ошон үчүн значит бул жактагылар мынтип акча табат Бул турбайбы. уже мапка барып калган дагы убактыңыз. Ишкерлерге аралашып, анан мындай неме болгондо, анан бирок ошо мапка, именно маптын жигиттери менен биз мына диаспорага дагы өтө мындай чоң салым коштук да. Анткени биз ошол миграцияда жүргөн убакытта биз мындай сөз бар го, сен
бирөөнүн жеринде султан болгончу өзүңүн жериңде ултан бол дегенчи, биз ал жакта миң мынтип акча таап, миң мынтип өзүбүзчө башкача болгонубуз менен биздин мамлекеттин абалы ошол биз барган убакытта өтө начар болчу да. Өтө начар болуп, бийликке келген адамдардын баардыгы элге эч нерсе жасабай эле, только өзүнүн чөнтөгүнө, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ушинтип калган убакытта Кытай мамлекети ушунча жылга ал жакта алыптыр, анан Кыргызстанды жакында Тажикстанга окшоп алып коюшу мүмкүн деген коркунучтар пайда болгон үчүн биз өзүбүздүн бизнестер бул жакта калып эле мамлекетти ойлоп баштаганбыз да. Анан айтканбыз, биз бул жакта жүрүп, анан эртең бара турган жерибизди жокутуп калбайлы, кичине диаспорага таасирибизди берип, кичине мамлекетке мындай неме кылбайлыбы деп ойлодук дагы. Анан ошол жигиттердин мындай сунуштары менен, анан мамлекетке демилгеси менен ошол биринчи башташкан мына Ысык көл коомуну баштады Акбар деген биздин мырза, ошол баштады. Анан Нарын коому түзүлдү. Анан аткен ошол отурган жерде эле давайте биз ким бар ошол жактан, ошол областтарды түзөлү дагы, эртең мамлекетибизге, диаспоранын ичинде ошол мамлекетибизге жардам берели. Себеби биз бул жакта алган опыт эртең мамлекетибизге пайдасы тийиш керек. Биз жөн эле өзүбүздүн чөнтөгүбүздү толтура берген менен барчу жерибиз ыйлап калбаш керек деген ой келди дагы. Анан ошол 7 областтын эмесин түзүп баштаганбыз да, губернаторлорго окшопчу. Ошол төрага, анан координационный кылыпчы, ошентип баштаганбыз. Сонун Элмира эже, бизде убактыбыз бир аз азыраак калды. Биз азыр жакшы жактарын айттык, көбүн эсе жакшы жактарын айттык. Кылган кызматтарыңыздарды айттыңыздар, сонун, сиздерге Аллах ыраазы болсун. Эми биз Москвага барып адашып кеткендерге кантип жардам бере алабыз? Москвага барып адашып кеткен, эптеп күнүн көрүп аткандарга кандай жардам кыла алабыз? Бизде өзүбүздө ушул каржы сабаттуулугу бар. Каржы сабаттуулугу менен көп барабыз. Мен окуткан окуучулардын көбү таксиде жүргөндөр, бизнеске өткөндөр бар, бияка келип бизнес ачкандар бар. Эми бул жалгыздык менен көп деле билинбейт экен. Дагы да масштабтуу түрдө, сен баратасыңбы? Ошол орус тилин бил, ошол жактан бизнестерди үйрөнүп кел, ушунча баратасың, 10 жылда сен дворник болбо, таксиде эле жүрө бербе, бир ишкерлик менен кайтып кел деп үн ката турган жерибиз кайсы жер? Эми азыр мен мына быйыл бул жака келдим, Кыргызстангачы. Бирок мен келе аткан убакытта уже Россия кыргыздарды эле эмес, бүт эле мындай көп керек эмес мигранттардын баарын айдап атат да азырчы. Анан сен документиң нормально болсо деле үйүңө кет депчи. Анан эми ар бир мамлекеттин өзүнүн планы бар да. Биз алардын планына кирбейбиз да, мисалы. Биз өзүбүздүн максат менен барганбыз, туурабы? Мүмкүн биз аларга мешать этип аткандырбыз. Алар өзүнүн планы менен иш кылып атышат да. Анан ошо мурда канчалык көп болсо адам, ошончолук проблема дагы ошого жараша болчу да. Азыр мен ойлойм, что ал жакта көбүнчө РФ паспорттуу кыргыздар эле калган, менин таанышымчачы. А так мындай кыргыз паспорту менен барган кыргыздардын көпчүлүгү келди. Менин тааныштарымдан дагы өтө көбү келди да. Анан эми ал жака барганда мынтип башка бирөөлөрдүн алдында бомуш болуп калган, конечно, ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутат деңизчи. Аларга жардам бериш дагы өтө кыйын. Негизи эле аң сезимге биринчи орунда турат да. Аң сезимге баштабасак, аң сезимди биздин айтайынбы, биздин эл, мен дүйнө жүзүнө мен кыдырып жүрөм да, дүйнө жүзүнө кайсы мамлекетке барбайын, кайра айланып келгенден кийин мен кыргыз экениме сыймыктанам да. Мага ошол кыргыз элибиз, Кыргызстан жакты. Мен хоть кандай болбосун, Япон деле болгум келбеди. Баягы арабтар жака бардык, башка жака бардык, көп жака бардык да. Ошолордун баарын көрүп келгенде, кой өзүбүздүн Кыргызстандан өтөрү жок экен деп ушинтип жыйынтык чыгарып атабызбы? Биздин бир эле минусубуз бар. Баягы справедливый деп коет го, акыйкатты сүйгөн эл биз негизи кыргыздарчы. Минус жагыбыз эле ушул китеп окубайбыз,
баягы пайдалуу нерселерди көрүп, аң сезимге көбүрөөк басым койсокчу, бизден сонун элдер сонун. чыгат да. Анан Менин ошондой дагы адашкандар да болмок эмес да. Себеби Чубак ажыга мен ушунчалык ыраазымын. Ошо биз Москвада жүргөн убакытта биздин мигранттарды мавлид деген нерселер өтчү. Анан сырткарыдагы проспект Мирада биздин мечиттер бар эле. Чубак ажылар келатат, биздин алымдар келатат дегенде эл толуп калчу да. Ошолордун бардыгы руханий жактан ачка болгон адамдар барчы да. Алар изденчи да. Эмне үчүн менде проблема болуп атат, эмне үчүн ушундай болуп атат деп ошолорго ал азык берчи да. Ушунчалык бизде ыйман жагынан түшүнүгү болгон адам эле адашпайт. Негизи ыйман жолуна түшүш керек и анан аң сезимди көтөрүш керек. Дайыма билим алуу. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу туугандар, бүгүн аябай кызыктуу маек болду окшойт. Элмир эжекебиз менен дагы да келечекте дагы кезикпесек, айтылбаган бир топ нерселер калды. Кандай болсо дагы миграциядагы мүмкүнчүлүктөр жана бүчүлүштүктөр жөнүндө сүйлөштүк. Эң негизги маселе билим алыш керек экен. Куранда дагы биринчи аят икра деп түшөт, оку дейт. Биз окушубуз керек. Окумайынча биз өсүп өнбөйбүз. Мынакей өзүңүздөр караңыздар, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн кимдер башкарат десе, билимдүү улут башкарат. Билимдүү эл башкарат. Билимсиз эл билимдүү элдин дайыма кулуна айланат. Элмир эже, биздин көрөрмандарга бир каалоо сизден. Урматтуу кыргыз элим, биздин эң биринчи каалообуз дос душмандын алдында, башка мамлекеттердин алдында ушул кыргыз элибиз только мындай жакшы жагыбыздан гана таанылып, жалган дүйнөдө жашайбыз негизи. Азыр как раз мына Рамадан айында отурабыз. Ушул жалган дүйнөдө азыраак адашып, мындай акыретти ойлоп, ыйманыбызды күчөтүп, анан ушундай балдарга инвестиция кылалы. Балдар биздин келечек. Ошон үчүн балдарга сөз менен эмес, өзүбүздүн тарбия менен үлгү боло турган болсок, ошондо өзүбүздүн дагы каарылыгыбыз мындай жакшы болот экен. Анан балдарыбызга дагы өтө сонун насыят калтырып кетет экенбиз да. Ошон үчүн баардыгыңыздарга каалар элем, инвестицияны өзүбүздөн баштайлы. Сонун чоң рахмат эже келип бергендигиңизге. Кудай буйрса амандыкта, жакшылыкта, урматтуу элим, бийиктиктерде көрүшөлү. Подписка кылып туруңуз, лайктан басып туруңуз, жакын тааныштарыңыздарга биздин пайдалуу подкасттарыбызды жөнөтүп туруңуз. Ошону менен жакшылыкка жарчы бололу, чогуу бир ийгиликтерди жараталы.